Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Чүй облустук прокуратурасынын астында турабыз. Негизги маселе биздин ушул жерде карапайым элдердин арызы боюнча. Бул кишилер биздин Сокулук районунун РОВДсынын тергөөчүсү Алымбеков Шабдандын үстүнөн арызданып атайын ушул Чүй облустук прокуратурасына киришкен. Булар азыр bundan кийин МВДнын мекемесине барышат, андан тышкары жанагы Ген прокуратурада өздөрүнүн арызын таштайбыз деп жатышат да. Айтыңыздарчы, негизги ушул Алымбеков Шабдан жөнүндө сиздер кандайча жабыр тарттыңыздар эле? Ал кандай иш көрсөттүлө сиздерге? Алымбеков Шабдан аябай жаман бала. Эйнеңди каматам деп кызымды 48 саат каматып койгон. Мындай баланы эмне кармашат, эмне следователь кылышат билбей. РОВДлардын начальниктери, прокуратуралар каякта карап атат. Мындай зөкүр акча алгыч следовательди коюп. Мен Самтырова Гүлүмкан Исаевна АКСС коомдук фондунун төрайымы. Бул кишилер мага бизге арыз менен кайрылды эле. Ошол боюнча азыр мына Чүй областык прокуратурага кирип чыктык. Булардын баардыгы ошол именно жанакы тергөөчү, Сокулук районунун тергөөчүсү Алымбеков Шабдан деген баладан ушу запкы жеп жабыркагандар экен. Бул боюнча бала эмне кылат экен? Кандай тергөөнү мыйзам чегинде жүргүзөбү же кандай кылат? Именно ошол мыйзамсыз тергөө жүргүзгөндүгүн айтып атышат. Мына күбө болуп отурабыз. Ал эле эмес дагы укол колдонуп дагы мына бул киши айтып атат, буларды эмеге допроско алып кирген убакта башка бир эле аял кишиге ошо укол сайып туруп анан кийин допрос жасап атканын дагы эле болсо мен эметип айтып кетким келет. Анан кийин биз азыр мына бул жерде Чүй областык прокурору замы, анан кийин начальник следственный отдел менен үшөө менен кезигишүү болду. Эми булар дагы өздөрүнүн баягы оюн айтышты. Мен азыр арызыңызды карап чечип берейин, түшүнсөңүз жооп бере албайм мен сиздерге. Мен азыр сиздерди уккандым. Генеральный прокуратурадан уже указания берилиптир, баардыгы контролдо деп атышат. Бирок бул жерде мен баса айтып кете турган нерсе, мен азыр успейт этсем МВДга да барып, начальник следственный отдел Аманкуловго дагы кирип туруп, ушул Алымбеков Шабдан следователь Сокулук районунун ошого бир срочно чара колдонуш керек да. Ал увольнение жумуштан алып коюу бул чара колдонгонго жатпайт. Аздык кылат. Кылмыш ишин козгош керек. Кылмышка жоопко тартылыш керек ал следователь. Мына ушул жерде боолар ыйлагылар келип айтып атат. Могу жерде момундай эме болуп атат депчи. Башка следовательдер айткан жок. Именно ошол Алымбеков Шабдан деп айтып атышат. Атым Табаев Майрамбек. Мен Воен Антоновкада 360 өзүмдүн намымда жерим бар. Ошо 360 жеримди жогорку соттон утуп чечим чыгарып алып келип берсем дагы бүгүнкү күндө жаңы жагдай менен деп жаңы иш козгоп ушинтип мыйзамсыз иштерге барып атат. Бул мошенниктер менен чогуу биргеликте иш кылып атат. Аларды өзү алып келип жаздырып, өзү контролдоп, бир күндө 3 кишинин заявлениясын алып, баардыгы уюшулуп алып кылган иш аракет болуп атат. Мына биздин Чүй облустук прокуратурасынын төрагасы Каримов Эмир мырзанын кабылдоосу менен анын замдары менен биргеликте азыр ошол жерде жолуктук. Ошол жерде сиз дагы айтып бердиңиз. Сизге жанагындай канча миң долларды башыңызга үйүп, сиз тааныбаган адамдар сиздин үстүңүздөн арыз жазган турбайбы? Жалган менен иш козготуп 70 000 доллар алган деп тиги Абасов Расулду жаздырыптыр. Токтогулу Эсен дегенди 40 000 доллар деп жаздырыптыр. Осмонов Бакыт дегенди 24 000 доллар деп Кабаев Майрамбекке берген. Сиз ал кишилерди тааныйсызбы? Тааныбайм дагы, алар менен мамиле да кылган эмесмин. Мындай биринчи жолу көрүп атышыңыз, да? Жок, мындай көрүп жүргөн адамдар, бирок мамиле кылган эмесмин. Бул маалыматты сиз уккандан кийин кандай абалда болдуңуз? Жүрөк оорусунан жабыркап, башыман стресс алып,
көп лечение алып бүгүнкү күндө ооруканага жатып чыктыңызбы? Ооруканадан лечение алып чыктым. Жүрөк оорусу боюнча. Жүрөк оорусуна кабылыпсыз да мындайча айтканда. Ооба. Аппаратта калдым деп атасызбы? Бир күн кечке аппарат тагынып жүрдүм жанагы. Жүрөк иштете турган, Ооба. Мына урматтуу мекендештер көрдүңүздөрбү? Биздин укук коргоочу органдар укук коргобой эле кордоп аткан жагдайга биз туш болуп атабыз да. Бул жерден дагы бир апабыз өзүнүн ой пикирин айтсын. Расскажите, пожалуйста, про это Шабдан Алимбекова. Ну, Шабдан, конечно, очень себя ведет непрофессионально, груб, невоспитан. Считает, что ему все дозволено, давление оказывает на людей. Это никуда не годится. Спасибо представителям власти Чуйской областной прокуратуры, которые обратили на это внимание. И я надеюсь, что он получит по закону. Алымбеков Шабдан деген следователь берге эмне жумушу бар келгенге. Ал аябай чоң интереси бар. Ошо акчаны эптеп чогултуп ала алайын деп, алар менен келет, следователь көчөгө келет деген, бу деген аябай ушулдуң да. Кантип келет, кабинеттен жүрүп келип ал элин баарын коркутуп, бир келин кичинекейинен дай көрсөткени бар экен, кичинекей баласы менен кайра сүйлөбөй калыптыр. Прокуратуранын жүзү мына ушул биздин Чүй областык прокуратурасынан башталат деп эсептеймин да. Себеби Чүй областык прокуратурасы бул Кыргыз Республикасындагы эң чоң прокуратура. Биринчиден, экинчиден ошолар ушул жерден башталат да, жанагы биздин мамлекеттин эл жүзү, элдер менен иштеп чыгып кетиши, биздин карапайым элдин укугунун корголушу же кордолушун дагы ушулардан зависит этет да. Бүгүнкү күндө мына бүгүнкү чогулушта ошол биздин Чүй облустук прокуратурасынын башчысы Эмир Каримов жана Замир Бешекеевтер өздөрүнүн макулдугун беришти. Бул боюнча, Шабдандын иши боюнча биз сиздердин арызыңыздарды карайбыз деп. Биз адилеттүү чечип берет деген ишенимде турабыз азыр.